Аламедин району пригород жалпы билим берүү орто мектеби. 8В класс. Кыргыз тили. Сабактын максаты: адабий тил, жергиликтүү диалектилер. Сабактын максаты: окуучуларга адабий тил жөнүндө жалпы түшүнүк берүү жана диалектилер менен тааныштыруу. Адабий тил белгилүү бир адабий нормага салынган жалпы элдик тилдин жогорку формасы. Адабий тил айтылышы жана жазылышы такталып, бир калыпка салынып, ооз-эки жана жазуу түрдө колдонулат. Адабий тилдин жаралышы, өнүгүшү жана калыптанышы коомдун жалпы өнүгүшүнө жана ошол элдин жалпы маданиятынын деңгээлине жараша аныкталат. Адабий тил бир нече диалектилердин базасында жалпы элдик, улуттук жана мамлекеттик тил болот. Адабий тил жазма жана ооз-эки түргө бөлүнөт. Жазма түрүнө китеп, газета, журналдар кирсе, ал эми ооз-эки түрүнө окуу жайлардагы лекциялар, радио жана телеберүү программалары кирет. Диалект грек сөзүнөн алынганда сүйлөө, сүйлөшүү деген маанини берет. Диалект жалпы элдик тилдин бир бөлүгү. Диалект белгилүү бир аймакка тараган тилдик бөтөнчөлүктөр. Тилдин кээ бир программалык, фонетикалык жана лексикалык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланган түрү. Кыргыз тилинде түндүк жана түштүк деп шарттуу аталган эки диалект бар. Түндүк диалектиге Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын областтары кирсе, ал эми түштүк диалектиге Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунда жана Өзбекистан менен Тажикстанда жашаган кыргыздардын тили кирет. Мисалы, түндүк диалект боюнча чака десек, ал эми түштүк диалект боюнча чаканы челек деп түшүндүрүп келишет. Ар бир элдик тил диалектилерден өнүгөт. Колдонулушу жагынан жергиликтүү диалектилер элдин жерлердеги бөлүктөрүн тейлесе, улуттук тил бүт элди тейлейт. Ошондуктан жерлерде күнүмдүк турмушта колдонулган тил диалектилер болгондуктан унутулбастан колдонулуп келүүдө. Улуттук тил калыптанганга чейин диалектилер коомдогу адамдардын бирден бир байланыш куралы катары кызмат кылып, коом менен кошо өнүгүп өсүп, өзгөрүп турат. Ал эми улуттук тил түзүлгөндөн кийин диалектилер өз өнүгүшүн солгундатып, бара-бара диалектилик өзгөчөлүктөр азайып, кээде таптакыр жашоосун токтотуп коюшу да мүмкүн.